Ааламдын көркү Аяз аты демекчи, Аяз атынын эл аралык 8 март майрам күнү да келди. Бул күнү Аяз атынын көңүлүн кантип алабыз? Балким алтын, балким гүл берек кылабыз. Сокол медиа порталы ушул суроонун негизинде сиздер менен биргеликте биздин сулуу айымдардан сурамжылоо жүргүзмөкчү. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. 8 март күнү жолдошуңуздан бу жигитиңизден кандай белектерди күтөт элеңиз? Мен ойлойм, ар бир аял заты үчүн материалдык белектен дагы үйдөгү тынчтык керек. Теплый семейный ужин в кругу родных и близких, ошол эле. Анан iPhone 12, букет красивых цветов никогда лишним не будет. Кандай десем, биринчиден кыздарга гүл берген жакшы болот деп ойлойм. Экинчиден? Экинчиден ар бир кыздын өзүнүн ар ким ар кандай да, мисалы, я вот, например, если что бирөө подарок этип болгондо, фотоаппарат алганды каалайт элем. Гүл го. Гүл, да. Болду. И этот, чем сладкое. Негизинде ушу майрам күнү жигиттер кыздарына кандай белек бергени туура болот? Көңүл. Анан гүл, чоң гүл. Ошол. Мишкабы же гүлбү? Гүл. Внимание. Дагы? Всё, наверное. Чоң мишкабы же гүлбү? Цветы. Сладости. Букет был. Всё. Жигит кызына кандай белектерди берсем да туура болот? Мисалы, жигит кыздарга, мисалы, көбүнчө сүйлөшүп жүргөндөргө ошо шакек подарок кылышат го көбүнчө. Ошо гүл, ошо жүрөк немесиндеги игрушкалар, көбүнчө ошондой деп ойлойм. Белек бергенди деле, алганды деле жакшы көрбөйм, күтпөйм деле. Негизи жигиттер кыздарга кандай белек берсе туура болот? Мен үчүн негизи намаз китеп берсин, Куран китеп, жай намаз берсин, жакшы тарапка. Кандай белектерди күтөсүз? Айтып калыңыз азыр. Балдардын өзүнүн каалоосу да. Мага баланчаны алып кел деп заказ беришти да туура эмес деп, алардын жүрөгүнөн чыккан нерсени берсе ала беребиз. Кыздын көңүлүнө жараша, анан өзүнүн көңүлүнөн чыкса болду. Бардын көңүлү ар түрдүү да, көңүлүнө жараша. Сиз эмне белек күтөт элеңиз? Улдарыңыздан же жолдошуңуздан? Жакшы белек гүл болуш керек. Гүл. Айымдар үчүн гүл ар дайым кымбат белек, Знаете, это главное то, что подарок. Самое главное это внимание человека. Вот шаурма, брат, шаурма. Да, шаурма вкусная. Шаурма гамбургером. Эч нерсе таппасаң да бир гүл эптеп берип койсоң болот да. Ал деле белек болот, Негизи мусулмандар бул майрамды өткөрбөйт, ошон үчүн эч белекти күтпөй элем. Көңүл бурсаңар ошол деле же. Андан тышкары. Бүтүп алып беришти балам, рахмат. Бүтүп алып беришти. Ооба. Жакшынакай эле серкем болсо муну тагышты. 20 калды. Биринчи очередь көңүл керек. Кандайдыр жакшы парфюм болсо, мисалы үчүн, ар дайым кыздарга жаат болуш керек. Парфюм. Бирок негизи өзүң билесиң да, өзүң сезип турушуң керек. Ну, я думаю, что самое главное не материальное благо, да, а вот внимание, забота, даже элементарные цветы, половинки подарить, сладкое, конфетки, да, это уже поднимает девушке настроение, да, в женской половине, да, самое главное внимание, забота, поддержка, вот и в целом, да, а уже кто что хочет, это уже на вкус. Наоборот, бирөөгө бергенди жакшы көрөм. Негизи подарок алганды анча деле жактыра бербейм. Менин оюмча, кызга эң адам кымбат бул Куран китеп деп ойлойм. Анткени, если үйлөнөм деп сунуш берсеңиз, может, Куран китеп берсеңиз, иман тарапка кетип, иманга киргизип, ошондой деп ойлойм да мен. Эң көбүнчө мага китеп жагат айтканда. Адам кайсы нерсесин берсе, ошого ыраазы болуп калыш керек да. Может, счастье деген ловис берсе деле алат го, гүл, бир гүл, хоть чоң мишка болобу, ошону берсе деле баары ыраазы болуш керек да. Эптин баары подаркада эмес, мне кажется, чтоб взаимно болсо, бири-бирлерин жакшы көрсө, гүл эмес бир чашка алып берип койсо деле ошо большой подарок болот да. Конечно, ар бир кыз үчүн мишка, жумшак мишка, гүл, ошол эле. Анан жигитиң болсо, эгерде жигитиңдин вниманиясы болсо. Убакыт ошол жетиштүү. Анан Убакыт ошол убакыт бөлсө,
жакшы чогуу майрамдамакпыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй баардыгыбызды таң калтырганы айымдардын кээ бирлери 8 мартка гамбургер менен шаурма белекке күтүшсө, ал эми биздин айымдардын кээ бирлери болсо 8 мартка белекке жыпар жыттуу гүлдөрдү жана жумшак оюнчуктарды каалашат. Андан да кызыгы, биздин айымдардын көпчүлүк бөлүгү сүйүктүү адам менен бирге сейилдегенди эң кымбат белек деп айтышат. Ошол менен бирге Сокол медиа порталы сиздерди бүткүл айымдардын майрамы менен куттуктап, бар болду айым, аялзат демекчи.